Алыстап, шоу бизнеске аралашып, үйдө отуруп эле ырдап, тойлорго да чакыруу алып атасыз. Ошол биздин долбоорго да ырдап берип коюшуңузду суранабыз. Суроолор боюнча. Какие надо, всё говорю. Отрыгуль расти чирай, отрыгуль расти чирай. Я подожду еще чуть-чуть. Отрыгуль расти чирай. Отрыгуль расти чирай. Ишке ашырганга аракет кылабыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына чек ара маселесине байланыштуу бат-баттан Баткенге барып, ошол жерде жүрөсүз. Ал жерде окуя кандай болуп атат, өз оозуңуздан уксак. Рахмат, урматтуу мекендештер. Мынакей мен бул деген өзү мындай болбош керек эле, бирок кыргыздын башына кайталанып атат мындай нерсе. Мен кайталанган сайын кайта барып келип атам ал жерге. Жана үй өртөнгөн боюнча жардам берип атабыз. Дагы башкалар жардам берип атышат. Эми аны айтпаганда, майда сөздөрдү айтпаганда, биягын айта турган болсок, мага бийлик. Мен кайрылуу жазып атам, кайра, бирок эч көңүл буруп атат. Мен дагы бир жолу түз кайрылат элем. Ушу экран аркылуу мага бийлик губернаторлукты, Баткендик губернаторлугу мага берип турса, мен кайра берет элем, чегараны тактап туруп элечи, берип турса. Анан кийин дагы бир нерсени айтканмын. Дайым жок кайталап коеюн. Тажик туугандар булар. Жана солдаттар ок атканы бул бекерден ок атпайт. Аны деген приказ болбойн эч ким ок ата албайт. Ошон үчүн булар кечирип койсун, тажик туугандар менен өзбек туугандардын булардын жарым карыштан болсо дагы, бир карыштан болсо дагы, 1 метрден болсо дагы жылы беребиз деген саясаты бар экенин мен байкайм. Муну неге эч ким байкабай атат билбей атам. Бирок көпчүлүк муну билет. Бирок эч качан биз туугандар менен урушка барбайбыз. Кылымда кыргыз, тажик туугандар менен дагы, өзбек туугандар менен дагы бир тууган мамиледе жашап келген, дагы бир тууган болуп жашай беребиз. Бирок чек араны тезирээк чечиш керек. Кыргыз элинин президенти атасы